Бизге эмнени тап деген, эмне белгисиз? Жаңы Кызыл Суу айылында 4-класста окуган Нурайым 1-сменде окуйт. Ал мектепке эртең менен 8-де барып, түш мезгилинде окуусу аяктайт. Анын классташтары бардык сабакты 1 класста окушат. Анткени эски мектептин 4 гана классы бар. Нурайым 2-класска чейин Бишкек шаарында окуп, азыр айылга келген. Борбордогу мектеп менен айылдагы мектептин айырмасын мынтип айтып берди. Ал андай чай ичкен жер чоң, сонун тамак болот эле. Яны 2 смена болот. Бул жакта 3 смена да. Мектеп кичинекей, бирок баары жакшы. Ал жакта өзүнүн классы болот эле. Бул жакта бир класста андай 3 класста окуйбуз да. Баардык сабакты 1 класста окуйсуңарбы? Ошондой эле болот. Айылда 2 кабаттуу мектеп 2015-жылы курула баштап, 3 жылдан кийин толук бүтпөй калган. Балдары жаңы мектепте окуса деген ата-энелер жергиликтүү бийликке мектепти бүтүрүү талабы менен бир нече ирет кайрылган, бирок иш ордунан жылган эмес. 7 жылдан бери ошол жылы башталган фундаменти кой дуал тургузу крышасын жабыккан. Же бул мектептин спорт залы жок. Жөн эле мектеп салынган да өзүчө. Ошодан бери ошон жылыш жок. Мектептин уже дуалдары курай баштады. Анан эми быйыл бюджетке кирет, быйыл бүтөт деп атат. Быйыл деле үмүт кылып отурабыз эми. Билбейм, я кандай болот. Башталганда уже бу малга чейин башталыш керек эле дагычы. Бу мектепте 150, 200 түтүн бар. 150 орындык мектеп деп атат. Азыр биздин балдар 3 сменде окуйт. Керек болсо 4 сменде окуйт. Азыр мектеп Бешкеп айылы, Жаңгызуу айылы, эмнеде Торойч айылы, 3 айылдын балдары окуйт да. Ушуга чыдап отурабыз эми, бул качан бүтөт билбейбиз эми. Бул нерсеничи? Мектепти керек болсо ошо мектепти куруп берсин. Мүмкүнчүлүгү болсо ушу 400 үйлүү адам болуп калдык азыр. Өзү таксан эле үйлүү элек. Эми 400 үйлүү болуп калдык. Жолубуз мынабул. Акыбалын көрүп атасың. Суубуз мынабул. Айнанып кетейиндер. Ойнон. Ошол эмеям тазыр сапарбам ойлонсун. Айтсын, десин. Айнанып кетейиндер. Мектепти куруп берсин. 1987-жылы жаңы Кызыл Суу айылында кожолук аз болгон үчүн эски совхоздун имаратын мектепке айлантып, башталгыч класстар ачылган. Кийинчерээк калктын саны көбөйгөндө ашар жолу менен дагы бир корпус курулган. Эски мектептин имаратын 2015-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп корутунду чыгарган. Биздин ушул Кара Суу районунда чынында эле ашар жолу менен курулган мектептер аябай көп экен. Жылда 3-төн, 4-төн, 5-тен мектеп бүтүп атыптыр, бирок ошол бизге каражат жетпей атыптыр да. Эми быйылкы биздин жаңы Кызыл Суу айылындагы ушул мектепке каражат бөлүндү деп атат. Бизге жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөнов келип биз менен жолугушуу кылды 30 адыр айыл өкмөтүндө. Мына ошондо биздин айыл тургундары барды, мектеп мугалимдерин алып бардык. Мына ошол жерде биринчи ушул биздин мектепти бергендигин, биздин мектеп быйылкы бюджетке киргендигин айтты да. Мына биз ошондон улам сүйүнүп, кубанып турабыз эми. Быйыл бүтүп калат деген үмүттө турабыз да. Кара Суу районунда 13 мектеп авариялык абалда турат. Алардын баарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги корутунду берген. Быйыл 2 мектептин курулушу бүтсө, райондо дагы 11 мектеп авариялык абалда калууда. Бүгүнкү күндө райондо Октябрдын 70 жылдыгынан башка дагы 4 мектебиз бар. Бир мектебиз Сары Колот айыл өкмөтүндөгү Исанов мектеби. Ал дагы 2015 жылы башталган. Бүгүнкү күндө ушул дубалы урулган боюнча турат. Андан кийин бизде Мамасалы Тешебаев деген 30 адыр айыл өкмөтүндө мектеп бар. Ал да ошол 2015 жылы пай дубалы курулган фундаменти. Ошол боюнча токтоп турат. Андан кийин Төлөйкөн айыл өкмөтүндө Курбанбаев деген мектебиз бар. Анын жанагы катлабасы казылган боюнча ал да токтоп турат. Мындайынча ушул Октябрдын 70 жылдыгы азыр сиздер көрүп келген Исанов, Мамасалы Тешебаев, Курбанбаев деген 4 мектебиз башталган, бирок бүтө элек.
2015 жылы жаңы Кызыл Суу айылындагы мектепти бүтүрүүгө жалпы 62 миллион сом каралып, анын 15 миллион сому коротулган. Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы мектептин курулушун улантуу быйылкы курулуш планына киргизилгенин билдирди. Мекеменин жетекчилиги айылдагы эл күткөн мектептин курулуш иштери жакынкы күндөрү башталарын да убадалады. 70 жылдык атындагы мектептин курулушун толук бүткөрүү үчүн 45 миллион акча керек толугу менен. Бүгүнкү күндө азыркы биринчи этапта 5 миллион акча каражат каралды азыр. Биз курулушту уланта беребиз, айтып атпаймынбы? Буга кийин июнь айында дагы экинчи кварталга биз жылдын экинчи жарым жылдыгында Кудай кааласа сөзсүз каралат деп пландап атабыз. Жалпы баасы канча болду эле өзү? Мектептин жалпы баасы 70 жылдыктын жалпы баасы 78 миллион 126 миң сом. Сметалык баасы болгон болсо, келишимдик баасы 62 миллион сом болгон ошол малдагы. Бул биздеги капиталдык курулуш объектиси киргенден кийин же жаңы мектеп болобу, же болбосо ошо эски мектептин аймагына курула турган болсо, окуу корпусу, спорт залы менен, мисалы үчүн ошол 70 жыл атындагы мектеп окуу корпусу, спорт залы менен толук бүткөрүлүп берилет. Андан сырткы айланасын тосуу иштери, благоустройство, брусчатка, озеленение, бардык ирригация иштери толугу менен жасалат. Учурда Ош облусунда 105 социалдык объектилердин курулушу жүрүүдө. Алардын баарын бир жылда бүтүрүү үчүн жалпысынан 3 миллиард сом каражат керек. Мекемеден билдиргендей, быйыл Ош облусунун аймагында дуалы тургузулуп, чатыры жабылган бардык билим берүү мекемелеринин имараты бүтөт. Өкмөттүн каражаты тартыш болгон үчүн социалдык мекемелердин курулушу этабы менен курула турган болууда. Арген Нуров, Азаттык, Ош.